жемадан ансырап болуп атат, бирок тайекке жейин да. Büyük badak, kağda sal, ürün cürün, jetata, jana başka bizden yeterliliklerimiz köptü. Uşunu biz yaşlarımızga жеткире албай атабыз. Баягы телевизордо карап отурсаң, Түгөлбай Казаков сүйлөп атат. Ушул аркылуу биз жаштар кантип жеткиребиз дейт. Мугалимдер жеткириш керек деп билебиз. Жок, ата-эне жеткириш керек деп билебиз. Бул кимибиз жеткиребиз? Мен сізді ата-эне ойым кетпедім. Жоқ, мен сізге жауап берген жоқпын. Соншындай. Мен ушуга өзімнің ойым кетеді. Ата-эне жеткирет дейін десең, улугуңузга ата-эне жеткирип коюш кыйын. Када салып жүргөн жигим жеткирип коюш. Жаш ата-энелер өздөрү билбей атпайбы? Өздөрү жеткирип мектепте реалдыга жүрөбү. Ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда баалы боюнча пикир келишилсек болобу? Болду. Лаконично берели. Айтыңар, ана мен bir şey. Sizge çoğun rahmet aytабыз. Ошончо жерден ушундай немесине бөлүп, жанагы чыгып даражага жеткениңизге. Ана менин ушундай болду. Ушул даражага кандай түрткү болуп, кантип ушул акыбалга жеттиңиз дейт да. Ушул акыбалыңызды эл атабыз. Жанагы энелер мектебине чыгарганыбызга ушунчалык кубанып атабыз. Энелерге тарбия берсеңиз, энелер балдарга тарбия берет да, балдарга эмес абыштасына кошо тарбия берет. Ой, Sizge çoğun gelgisi kelет. Ошончо ушу сизге кандай түрткү болуп, ушул акыбалга чейин жеткениңизди билдирип койсоңуз деп ойлойбуз. Бұл егер мектепте билетін балаланы анан мұғалімдердің дагы бұл жерде бұл жерде мұғалімдерде бар да мұғалімдердің профессионализмі кәсіпкөйлігі болса ең башкысы ата-энелер эгер эне мектебинде окуса андай чыр чата арызданыш нааразы болуш деген алаңдуу ушундай нерсе Кудайга миң шүгүр жок да. Башында болуш керек. Эне мектебинин ачкы чак болчу. Мен силерге айтайын. Мынау бул не только баалы чыр чата, балдардын төбөлөшкөнү, зордук, зомбулук, мектептин рекети деген бригада, көчө, мектеп болуп, бушташуу, айналачы. Бардыгы болгон. Ошонун айынан ушуга келдимер. Көрсө, мунун бардыгынын тамыры, күлүчү эненин колунда экен. Эне баласыны адеттик, ыймандуу, жоопкерчиликтүү тарбияласа, такыр мындай нерселер өзүдөн өзү жок болот экен. Мына жерди тиктеңиздер, мына. Бак дагы тикейин. Мына. Биз кылмыштуулуктун алдын алуу дейбиз, милиция менен чогуу башкаларды өткөрөбүз, спидке каршы күрөшөбүз, ичкиликке каршы, зордук, зомбулукка каршы күрөшөбүз. Бул баардыгы жаман эмес. Бул мөмөсү, мунун тамыры биякта жатат, астында. Алманы элестеткиле, биз алманы муну дарылай берет экенбиз. Буга курт түшүп атат, начар болуп атат деп. Вот тамырды дарылаш керек. Тамыр эне, тамыр үйүлүү. Муну илмий терминге аксиома дейт. Далил талап кылбаган ишин. Бардыгын буга маани берген эмеспиз. Илгери маани бербей жүрүп, балдарыбыздын билим сапаты түшүп кетти. Ташбол, кайдыгер, мейилсиз, ыйман алсыз качып кетти. Урман сый, ыйба, уянуу, тартуу деген жоголуп кетти. Мына ошонун бардыгын азыр биз муну сабап токтообуз, башка кылабыз деп атабыз. Бул баары мына бул деле жаман эмес. Бирок эгер биз чындап кааласак, түбүгө тамырга барышыбыз. Мына мындай чоң маселе. Мен мындай бирден эле чочуп ойгонуп жасаганым жок. Маани берип, жалпы 47 жыл стажым болсо, онун 25 жылын мен иликтедим. Бул китеп түндө жатып эле илхам түшүнгөндө баары түшүндүккө тең сонун дейт, кол чабап жакшы кылып жөнөтүп коюш
эртеси баягы бай койчунун дегенде ошондой болбосун үчүн, необратимый процесс болсун үчүн энелердин мектебинин 1 айга 1 программасы ал жерде бар. Программасын түзүп койгонбуз. Ошо программанын негизинде программаны 1 айда 1-2 саатка келесиң. Энелер. Караңыз, тойдо 5 саат отурабыз вечерде. Туруп, базарда жүрөбүз, көчөдө жүрөбүз, эшикте отурабыз. Неужели өзүңүздүн балалар келечегиңер үчүн 1 айга 2 саат келип койбойсуңар? Эми келбейм дегенде мындай, келбейсизби? Анда босого балдар өтпөй калат. Келбейсизби? Тарбиясы начар балдар көрө берет. Ушуга бул дүйнөдө ушуга келген энелерди окутуп, билимди тарбияны сапаттуу жакшы кылган. Ушуга ар бир нерсенин даражасы кирпичи бар. Биз Biz anamız babalarımızın tarbiyalandık dediğimiz o birinci stipendya birinci tepkisi. Onun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci tur çok sıra çıkış için okuş gerekiyor. Biz hazır birinci sınavdan öyle cedilik, içilik, giyimini alıp sönme, adetli bu, tek koyup bu birinci yana basıştayken şartı değil sizlere leşkirsa. Birinci kez o puanlar çıkmayınca bana şu bizim ballarını emin olan dünyanın önünde memleketleri bu biliyorsun. Hatta bu kıymalı buna oluşum için elinizde ballarını okutuşka kolumdaya balları alınıza dek olun. Jasar. Bismillahirrahmanirrahim. Asteydik işte. Vicdan benim, gayret benim, kulay benim, eklemeye emez. Eklemeye de eşletim. Eşletim var, rahmat. Yani muhalefet var mı? Kurbatlı muhalefet, Murat Elim'in Allah'a hikaye. Muhalif bu, Hazreti Ustaz. Araplardan, Müslümançılıktan dönüşümüz gerek. İlim olanlar, ustazlar, atasından da törgü gözlüyor. Şunçalık bu. Endi bana maddeleri ayaklar. En yaşlı olsun desenizler eğer ballarında muhalifte, mektepte ihlas, urmat, mamile tarbiyalarımızda. Anın ülküsünü köşetinde. Muhaliflerin karşılayınız, hatamız gelişimiz yok. Mesela öz kestimizde bizlerin halal, Kuday deyip mamlet var. O balların biliminin olanı çatan. Ettep bir balların başına aylantıp gete turgan muhalifler Afrika'da kıl. Afrika'da diyor tamam. Kurban'da demedim mi? Afrika şirketi demedim. Anı o bala bilmeşinin, gerekli sezleşinin, ateyne bilmeşinin, kuraylarını kırıkta bir, ikincisi o ballarını her Öyle sezim var. Geliyor, sağlıkta yapmasından studentin başka sözü suyu alsa mutlu oturan hepimiz içine. İyi çıkan ayetler. Ben baldarmaya 25 yıl anket aldım. O kadar sağlıkları kalmaya canlandı, dayanlanıp geleni kalmaya, dayanlanmaları kalmaya desem, kısa kısık taytıkları yazar.
анкетаны келип ана суроо берип жооп. О бекерге мен диссертация жазганым жок. Аны үчүн апробация алыштым. Олар жазат. Валиде даярданып келсе бакырбайт дейт. Кыйкырбайт дейт. Ана өзү дагы маанайга ачык болот дейт. Жумшак болот. Даярданбай түнү бою тойдо отуруп белый касса чөмүр кассадан келсе де кыйкырат. Тыйма өтпөйт дейт. Же өзүнүн студентini сүйлөйт дейт. Же саясат сүйлөп берет дейт. Жок окуйбуз. Анан сиздин жазган эмгектериңизди биз каяктан алсак болот? Мен чогуу катары неберелерим үчүн сөз ала берем. Дагы сурооңду бересиз? Экинчи суроо. Ата-энелерди мектепке кантип тартабыз? Балдарды туура тарбиялоого кандай багыт беребиз? Мен үчөөгө жооп берем. Принцип апа, сизге рахмат. Мен ошо мени келепте бул жака окутканда уже мугалимдериңер мага чыга баштады. Ага келет экенсиз, анча китептериңизди ала келем деди. Менин ишим китеп сатыш эмес. Бирок бир аз ала келдим. Кечеден бери алды, азыр бир аз гана калыптыр, мына бүткөндө. Ерлан агайга алдыга келсеңиздер, сиздер аласыздар. Бирок бир китепти мен белек кылып подарка кылам. Кимде экенин азыр тандайбыз. Эң жакшы суроо берген, эң жакшы кызыгып катышты. Бул сиздерге эң сыймуу. Эгер азыр жетпейт китептер, беректерде кийин муаты деген бул китептер керек деп калса, мен салып. Кимсиз? Экс мектептерге келген мугалимдер болот го. Эми кимсиз? Бизге да бериш керек. Мен ушуга жооп берейин деп атам. Жок мындай. Өтө туура Пайрек ушундай суроо берген. Ушу суроону ким берди? Кол көтөрүп койсун. Рахмат. Жазып турган рахмат сизге. Эне билимди эне мектебинен алабыз. Ошон үчүн ушуну мынау китепте бирок ушуну бергениңизге рахмат. Мынауында программасы бар. Мынауында бала Ерлан айткандай 0 жаш бойго бүткөндөн 21 жашка чейинки баланын психологиясы, физиологиясы, тарбиялоо методикасы алып иштейт. Бир экинчиси кесире келип калдым. Биздин 2 күндөн бери биздин районда чоң иш-чараларда бул ушу ата-энелерди менен мектептин байланысын чыңдоого багытталган. Ата-энелерди ойготууга багытталган. Ата-энелерди ошол балдардын тарбиясына көңүл бурууга багытталган жакшы иш-чараларда. Анан Гапыр агайдай бул кишини биз феномен деп койсок дагы жарашат. Анткени өзү оозунан уккундан бошпой 25 жылдык тажрыйбасында кандай ийгиликтерди жараткандыгы. Анан мен ушул жерде отурган кесиптештерин чакырып кетип ушу Гапыр агайды бүгүнкү айткан акыл насааттарын турмуштук иштик жумуштук тажрыйбаларын баардыгын өз ишиңизде деп пайдаланып, сиздер дагы ушул агайдай болуп күжүрмөн эмгек менен иш кылсак, сөзсүз түрдө биздин райондо дагы ийгиликтер жаралат. Бизде ушул энелер мектеби бүгүнкү күндө мындай абадай зат болуп атат. Себеби дегенде алдағы билим боюнча жүргүзгөн учурда биз мугалимдер барлашканда азыркы мисалы окуйган деп айтат. Окуйганды телефонго байланып калышты деп. Анан биз ошол телефонго байланган окубай калган балдардын маселесин кантип чечесине десек, биз ушу энеталарды тартышыбыз керек. Энеталарды ошол мектепке тартып билим алуусуна, тарбиялоосуна ошо жетпей калсын деп шашып атат. Алып коесуз. Алгачкысы мындай. Ушу 2 күн, 3-күндө кетип аткан ишибизди